Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi taala ve barakatuhu. Ошентип өткөндө аманат темасын жыйынтыктадык. Кудай буйруса бүгүн кечирим тилөө, Алла Тааладан кечирим тилөө темасына киришүү алдында турабыз. Жыйынтыктоо менен биргеликте чындап эле ар бир нерсени аяр мамиле кылып, жана ошол нерсени аткарууда мурун, же болбосо бир сөздү сүйлөөдөн мурун шариатка дал келеби, келбейби? Kimdir biröөнүн абирин бир аброюна бир доо кетип калбайбы деп, ушулардын баарын ойлонуп, сүйлөп, ойлонуп, амал кылып калган болсок, Кудайым буйруса баары жакшы болот. Себеби Алла Таала Куранда эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сумма латусалунна яумаидин анин наим. Садакаллахул азим. Кыямат күнү албетте ар бириңер мен берген неаматтар, мен берген жакшылыктар жөнүндө сөзсүз сураласыңар дейт. Демек Алла Таала сөзсүз түрдө сурайт бизден. Кандай гана неамат, жакшылыктарды берген болсо, ушунун баардыгын сөзсүз бизден сурап алат. Geçirim tilo деген эмне десе, талабул магфира мин Аллахи субханаху ва таала бил лисани вал калби маан. Алла Тааладан geçirim tilo деген сөз менен, анан жүрөк менен болуш керек. Сөз менен, айтуу менен, анан жүрөк менен өкө маан чогуу айтылыш керек. Жөн эле астагфирулла деп баягы оозон адат катар айтып, бирок жүрөктө эч кандай бир чындап эле кечирим сурашым керек. Кудайым күнөөмдү кечире көр деген, мына толгоо, ой толгоо болуш керек экен, жүрөк менен. Кудайым ушу күнөө кылбай турган болоюн, ушу күнөөнү туура эмес кылып алдым. Же кимдир бирөөнүн акысын жеп койгон болсо, аны кайра апарып бермейинче тынч албай, кокуй мен ошонун акысын жеп алып турмун деп. Адам акысы, кошуна акысы, анан ыйман акысы дегендер бар да. Ыйман акысы деген бул өтө коркунучтуу. Бир адам бар, бир аз мээнет кылсаңыз, балким сиз себептүү 5 маал намаз окуп, сиз себептүү адал арамды ажыратып калышы мүмкүн. Бирок ошого биз эмне кылат экенбиз? Кээде кайдыгер мамиле кылып алышыбыз мүмкүн. Этиятташыбыз керек экен. Ушул атаң эртең менен кыямат күнү сурактын баарынан жеңил өтүп, бейишке чыгып баратканда жанагы адам мага каршы чыгып калбаса болду. Сен келип мага динди үйрөткөнүңдө мен деле сага окшоп амал кылып бейишке чыгып калар белем Алланын ырайым менен деп, кыямат күнү бизге асылат экен ушундай. Ошондуктан коңшу боло тааныган, билген адамда кандай гана адамдар болбосун, колубуздан келишинче ушул адамдар 5 маал намаз окушуна мен аракет кылышым керек. Эгер окубай жүрсө, ушуга мен кыяматта жооп берип калбасам болду деп тынчсыздануу болуш керек экен жүрөгүбүздө. Анткени билесиздер, Умар радияллаху айтып атпайбы, өткөнкү темада айттык. Кокус бир жаныбарлар жүргөн жолдо басып баратып, бир жаныбар мүдүрүлүп тайып кете турган болсо, кыямат күнү Алла Таала ошол жаныбар жөнүндө да менден сурайт. Эмне үчүн ушул жаныбарлар жүрө турган жолду шартташтырып койбодуң, эй Умар деп, Кудай Таала менден сөз сурайт дейт. Ал эми адамдар 5 маал намаз окубай жүрүшүнө, ыйманга келишине, кечигип калышына, же болбосо ыйманга келбей жүрүшүнө ар бирибиз жооптуу экенбиз. Мындай какайып, беймарал жыргап жүрө тургандай абалда эмес экенбиз кыскасы. Ошондуктан ислам дини бул адеп ахлак, таалим тарбия ушунчалык бекем болгон таалим тарбия. Керек болсо чай ичкенден баштап дааратканага кандай кирип чыгыш керек, баары ислам дини үйрөтүлгөн да. Ажатканага киргенде керек болсо жылаң баш киргенге да болбойт, билесиздер да. Жылаң баш киргенге болбойт. Азыр бир-эки китеп окугандар эмне дейт? Далилиң барбы дейт, шарт эле. Туура Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын хадистери бар бул боюнча. Керек болсо Абу Бакр радияллаху анху айткан. Абу Бакр радияллаху анху иснадухун сахих. Иснаттын негизинде эмне дейт? Мен жылаң баш ажатканага кире албайм деген да. Башты жаап керем деген. Анткени ал жерде даарат ушатуу болуп атат. Мен ыңгайсыз абалда ачык чачып отургум келбейт деген. Көрсө биз ата-бабаларыбыз асмандан алган эмес. Билесиздер да, бала кезде, башыңа кийип ал бирдеке деп. Заиф хадис
алсыз хадистагы фазаил амал деп коет баягы. Өзгөчөлүк адеп ахлакка тиешелүү маселеге келгенде амал кылынат. Дүйнөнүн 1 миллион окумуштунун сөзүнө караганда пайгамбарыбыздын заиф хадис болсо дагы, алсыз хадис болсо да ошол эмне болуп турат? Өйдө турат, жогору турат. Бул боюнча атайын өзүнчө бир темаларда токтолобуз. Албетте, мынакей көрдүңүздөр, Абу Бакр радыйаллаху жана башка табииндер, Имам Навави, Рият Солихин автору. Ушул киши дагы баш кийим менен даратканага кирүүнү эмне дейт? Мустахаб деп санайт. Себеби жанагындай сахабалар, табииндер баары баш кийим менен жабынып анан кирген деп даратканага. Мына ошондой эл, ошону ишке ашырган эл биз. Тасманын үстүнө аттап кетпеген, бүт чекени жыйнап, нанды, күкүмдү да терип алып койгон. Ушундай эл биз. Тазалык бул деле этика. Алла Таала биз канчалык кечирим тилеген сайын ошончолук биздин ибадаттарыбыздын, дуаларыбыздын кабыл болушуна эмне шарт түзүп берет экен. Ошон үчүн эртели кеч дайыма истигфар тилеп турушубуз керек. Бул боюнча Алла Таала Али Имран сүрөсүнүн 16-17 аяттарында мындай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. الله Taala'nın pendeleri ушундай болот. Кудай Таала бизди мактап атат. Менин пенделерим ушундай. О Раббим, биз сага ыйман келтирдик, күнөөлөрүбүздү кечире көр. Жана тозок отуңа мени сактай көр дегенди дайым айтабыз деп. Ошон үчүн байкасаңыздар, тамак ичкенден кийин деле, бирөөгө бата берип атсак деле, кыздарыбызды турмушка чыгарып атсак, же келин алып атсак деле, көбүнчө намаз окугандар бисмилла дегенде кайсы дуаны айтабыз? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Манisi кандай? О Раббим, бул дүйнөнүн жакшылыгын бер, ахиреттин жакшылыгын бер, ана тозок отунан сактай көр. Ахиреттин жакшылыгы бейиш, тозок оту деген билесиздер, баягы тозок. Жаханнам деп коет го арабча, кыргызчасы тозок. Ошо тозокко кирип кетүүдөн өзүң сактай көр. Биз ийгиликке жетүүнүн 3 эле шарты бар экен. Биринчиси бул дүйнөнүн жакшылыгына жетүү, экинчиси ахиреттин бейишине жетүү, анан үчүнчүсү тозок отунан сак болуу. Анын мааниси кандай? Тозок аркылуу бейишке эмес, түз эле бейишке кире турган кыл деген сөз да. Кээ бир адамдар бар, күнөөсүнө жараша тозокко түшүшү мүмкүн. Күнөөсүнө жараша күнөөсү күйүп бүткөндөн кийин анан Каусар суусуна жуунуп анан кайра эмне кылат? Бейишке чыгат. Бирок ошондон да Кудай сактай көрсүн деп дайыма тилеп турушубуз керек. Бирок бул дүйнөнүн жакшылыгы эмне менен башталат? Ал-мар'ату салиха. Сахабалардын илимин жыйнап алган табииндердин бири Медина шаарында башчылык, имамчылык кылган ким? Имам Малик, 4 мазхабтын бирөөсү. Ушул Имам Малик ошондон мурунураак имам болгон ким экен? Табииндердин бири Ибнул Мусайяб деген алым өткөн. Ибнул Саид ибн Мусайяб. Ушул Ибнул Мусайяб сонун кылып чечмелеп берет. Эмне дейт? Бул дүйнөнүн жакшылыгы ал-мар'ату салихату. Мыкты таква аял деген. Мыкты таква аял. Аял киши канчалык билимдүү, мыкты болсо, ошончолук бала өсөт экен. Мисалы Умму Салам энебиз. Умму Салам энебиз билесиздер, аябай келишимдүү, татынакай, сулуу аял болгон. Бул риваяттарда келет. Айша энелерибиз да кызыккан экен көргөнгө чейин. Чындап эле элдин баары сулуу дейт, ушул аялын көрүп койсок болот эле деп кызыгып барып көргөн экен атай. Өңүндө көрүп келеличи деп. Ошондо бир ая акылдуу болгон. Акылы да күчтүү болгон. Хасан Басри рахматуллахи алейхи ар кайсы сахабадан жолукканда эле бата берип койчу. Абу Бакр бата берип койчу. Умар бата берип койчу. Ар ким жолукканда эле эмне кылган? Хасан Басри рахматуллахи алейхи бата алып бере берген. Ошон үчүн Хасан Басри рахматуллахи алейхи эмне болду? Келишкен эң таанымал исламдагы атактуу табиин ба алымдардын бири болуп калып калды. Анын үстүнө Умму Салам энебиздин эмнеси? Сүт баласы. Сүт баласы болгон себебинен Хасан Басри рахматуллахи момда сүйлөп атканда пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сүйлөп аткандай сезилер эле дейт. Көрсө карып калган адамдар айтып берет экен да, пайгамбарыбызды көргөндөр, сахабалар.
ушунчалык кан аркылуу, сүт аркылуу өтөт экен да көрсө. Ошондуктан сүттү дагы кокус эмизде турган болсок, ар кандай болуп калат. Энеси сүт чыкпай калышы мүмкүн, бир жака сапар алып кетиши мүмкүн, шартка байланыштуу. Ошол кезде ар кайсы аял ким бала эмизет эле ошого эмизип келе кала эмес. Таква, динге бекем, анан кругозоруна пикири кенен аялдар болот. Ошолорду эмизсек жакшы экен. Эмне үчүн? Албетте күйөөсүнүн уруксатынын негизинде. Балага сүт аркылуу өтөт экен. Анан жолдон белден кармай калып эмизе берген, болбойт. Болбойт экен. Таквалык керек. Анан аң сезим. Таквалык деп эле анан кийин илимге кызыкпагандар бар. Кудайга шүгүр, 5 маал намаз окуп атабыз. Болот ушул. Шүгүр деп эле кээ бир отуруп алгандар бар. Эми жакшы шүгүр, сонун ооба. Бирок элге, журтка, динге кызмат кыла турган, бала чаканы тарбиялай турган кимдер экен? Мыкты билимдүү энелер болот экен. Ата бабакчы эртең менен эрте чыгып кетет, кечинде кеч келет. Болгон анча-мынча кээде сырттан чарчанып келгенде кээ бир аталар үйүнө келип алып бакырышы мүмкүн, оюндагыдай буюмдары тиги буларын таппай калса. Эми бала да алат, тияка коет, бияка коет. Ошол кезде аялдар эмне кылып коюш керек экен? Туура түшүнүп кабыл алып коюш керек экен. Баары тооктун түнөй турган жери каяк? Короздуку. Тооктордун жанында түнөйт, башка жака түнөйт. Кечинде түнөганага кирип түнөйт. Ошол сыяктуу эркек деле күндүзү каякта жүрсө, ушта жүрсүн. Бирок кечинде келет да баары акыры. Бала чакасынын жанына келет. Болгон ошого бир аз сабыр кылып койсо эле бүт баары бүтөт. Муну да кыргыз сонун сооротуп айтып койгон. Бакырчак төөнүн баары жакшы. Бакырчак төөнүн баары жакшы деген. Себеби сырттагылар айбыгып турат, башка болот. Бакырып сакырганы менен бир аз айын дейт, чай чейин дейт. Чайды берип, даамдуу тамак, чай паян бергенден кийин шарият эмне дейт? Энеңе жакшылык кыл, энеңе жакшылык кыл, анан энең анайын атаңа деп атпайбы? Шарият жагынан. Ал эми табият жагынан деле негизи эле бала чака кимди угат биринчи? Энени угат. Апасы келип ыйлап болсун көндүрөт кызгасы бала чакасын. Ыйлактап, балбырактап мен ушинтип калдым десе эле бүттү да. Бооруңду ачып өтүп эле апам эмне болду деп эле апаңдын айланасынан чыкпай каласың. Шарият деле ошону айтат, энеге. Болгон ошону кээ бир аял заты түшүнбөй калышы мүмкүн экен. Бизде мындай, анан аялдар мынтет, дегентет. Шарият аябай көтөргөн аялдардын укугун. Карабайсыздарбы? Күйөөңдүн ыраазы, Алланын ыраазын табыш үчүн сен эмне кыл? 5 маал намазыңды оку, күйөөңдүн ыраазын тап, бүттү бейишке чыгасың деп койду. Оңой да, эң негизи, жеңил жолу. Болгону эркек киши өзүнөн башка эч кимди кожоюн кылбаш керек, кол көтөрүп урбаш керек, адалдан ырыскын таап кетип турса болду. Анан албетте тазалыгы. Эми кайра улантысында айтат. Тозок отун сакт ас-сабирин ва-садикин. Сабыр кылуучулар, эркектерди айтып атат. Анан садака берүүчүлөр, анан дуа кылуучулар, анан мунфикин, кайрымдуулук кылуучу. Бул эркектерге жараша турган сыпат экен да бул. Эркектин аты чыкпайт, март болбосо дейт го. Эркектин аты чыкпайт, март болбосо деп. Майдаланып, кыйын-кыйынга чейин эсептеп отура берген дагы жакшы эмес. Туурайбы? Адам карак болуш керек, алданбаш керек. Бирок шир кете турган жерде шир кылып кеткен жакшы экен. Майдаланып, кыйналып отуруп албай. Ошол үчүн шир кетиш керек экен деп анан баарын талага чачпай анан бала чаканын ала турган азыгын чачпай отурган да болбойт. Бүт ыгы менен, жолу менен. Бул деген сөз Абу Бакр радияллаху окшоп, бул жагынан киреше таап, бул жагынан жомарттык кылып, бул жагынан киреше таап, бул жагынан жомарттык кылып, алдыга умтулганга эмне жесин? Бул сонун нерсе экен. Бул көрүп берет экен эркектерге. Вал мустагфирина бил асхар, таң эрте кечирим сурап турса дейт Кудайдан. Астагфирланы дайыма айтып турушубуз керек. Мына Кудай Таала бизден талап кылып атат ушуну. Эми башка Ниса сүрөсүндө да келет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вастагфириллаха инналлаха кана гафурар рахима. Пендем кечирим сурап тур. Мен райымдуу жана кечирүүчүмүн. Демек дайыма эртели кеч кечирим сурап турушубуз керек. Астагфирулла. Бул болгону жана жогоруда айтылгандай тил менен анан жүрөк менен. Айша энебиз эми хадис көтөлү. Айша энебиз риваят кылган хадисте муттафакун алейх, имам Бухари, имам Муслим риваят кылат. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юктиру ан якула кабла маутихи. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бул дүйнөдөн өтөөрдөн мурда көп айтып калды. Эмнени? Субханаллах, алхамдулилlah, анан астагфируллах, анан ату билайх деп. Котормосу. Субханаллах деп кадимкидей Алла Тааланы арулайбыз. Субханаллах, алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Эмне болсо деле кээ бир адамдар болот го, Кудайга шүгүр. Баары жакшы. Кудайга шүгүр дейбиз го. Бул дагы бизде ата бабабыздан келаткан жакшы бир өрнөк бар.
Абалыңыз кандай, бала чакаңыз кандай десе эмне дейсиз? Кудайга шүгүр, баары жакшы дейсиз. Сон экен да, бул тасбих катарында кетет. Анан кийин астагфирулло деп коет. Тооба кылдым деп коет. Көрсөзбү? Тооба кылдым деп. Астагфирулло, тооба кылдым. Экөө дайыма жанаша айтылат. Ушуну кош айтып жүрсөк, сон экен. Анткени башка хадистерде келет, кимде-ким истигфар айтса, тооба кылса, кааннаху ла данбалаху, анын күнөөсү жоктой болот деп. Ошон үчүн эртели кеч истигфар тилеп, кечирим сурап, Кудай Тааламдан жалбарып жүргөн болсок, ар кандай күнөө ишке барып калуудан алыс болот экенбиз. Кийинки хадис Ибн Масуд радhiyallahu anhu риваят кылат. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте мындай деген: "Ман кала астагфируллах аллази ла илаха илля хуал хайюл кайюм." Кимде-ким астагфируллах аллази ла илаха илля хуал хайюл кайюм десе, ва атубу илайхи, Кудайга тооба кылам десе, гуфират зунубуху ва ин кана кад фарра миназ захаф. Анын мурдагы күнөөлөрүн баары кечирилет, эгерде ал согуштан качып кетүү күнөөсүн жасаган болсо дагы дептир. Эми кечирим тилеш керек экен да. Кечирим тилеп, бул деген сөз элиңен качып кет деген маани эмес. Ошондой кылып алды, коркоктук кылды, жаны ширин экен аябай өтө эле. Анан ошентип качып кетип күнөө иш жасап алган болсо, демек ал тооба кылды, ошо экинчи кайталабай турган болуп. Демек Кудай Таала мунун тообосун эмне кылат дептир? Кабыл кылат. Бул пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айткандай. Эми илимдин пайдалары, ушулардын баарын билиш үчүн илим алышыбыз керек тугандар. Имам Шафи мынтип айткан экен: "Мен таалламал Кур'ана азумат кыйматуху." Кимде-ким Куранды үйрөнгөн болсо, демек анын баасы бийиктейт, кадырыңыз көтөрүлөт. "Ва мен таалламал фикха набла мигдаруху." Кимде-ким фик, шариат илимин үйрөнө турган болсо, анда дагы даражаңыз эмне болот? Өйдө көздөй көтөрүлөт. Бүт нерсени шариаттын негизинде жасап баштайсыз да. "Ва мен катабал хадиса кавият худжатуху." Кимде-ким хадистерди эмне амал кылсаңыз дагы, ошону өзүңүзгө күнүмдүк тиешелүү блокноттор чыгып калбадыбы азыр? Ошо хадистерди жазып алып, жаттай турган болсоңуз, бир устатты кармап алып, анда далилиңиз эмне болот? Күчөйөт дептир, күчөйөт. Кимде-ким "Ва таалламал хисаба жазала рa'юху." Кимде-ким эсеп кысапты үйрөнгөн болсо, математика илимин, демек анын ою эмне болот дептир? Бекемделет дептир. Ой жүгүртүңүз, бүт расчет менен сүйлөп калат келсе, пайда зыян бүт баарын ажыратат. "Ва мен таалламал арабия." Кимде-ким араб тилин үйрөнсө, ракка табуху, табияты жумшарат дептир. Табиятыңыз жумшарат. Анан соңкусу "Ва мен лам ясун нафсаху лам янфa'уху амалуху." Кимде-ким жогоруда айткан нерселер менен өзүн өзү сактабаса, алган илиминин баары бекер болот, ойрон болот дептир. Ошондуктан туугандар, эң биринчи ар бир улут өзүнүн эне тилин мыкты үйрөтүп, анан өзгө тилди үйрөнсө жакшы болот экен. Мисалы биз кыргыз болгондон кийин кыргыз тилибизди жакшы үйрөнсөк, анан 11 класска жеткенге чейин жалаң эле орусча үйрөнүп алса, ой соңдогон бирөө болуп калышы мүмкүн экен да. Мен бетиңизге эле айтып коеюн, откровенно сүйлөйм, билесиз да деп туруп эле, атасы, чоң атасы айырмасы жок. Бетке чаап айткан балдар болот экен. Бул мурунку аалымдардын убагында да болгон экен бул. Аябай назардан калган балдар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эне тилди билип, андан кийин орус тилин үйрөнөбү, немис тилин үйрөнөбү, чет тилден кандай тил болсо бүт үйрөнөбүз керек. Анткени аны Алла Таала жараткан. Ошон үчүн өзүнүн эне тилин билсе, андан кийин немис тил, англис тилин үйрөнсө, дүйнөгө пикир ачылат экен, дүйнө жүзүнө. Кайсы жерге барса коркпойт, англисче сүйлөшүп кете берет. Ал эми араб тилин үйрөнсө, мына мен темабыз, жүрөгү жумшарат экен. Кичпей, гипкий болуп калат экен адам. Какайбайт экен мынтипче. Себеби мына Курандын 1-2 тафсирин окуганда эле эси ой чөткөн. Ойгу, насых, мансух деген аяттар бар экен. Өкүмдөрү башка экен, келип чыгышынын себеби, түшүшүнүн себеби, тарыхтары. Укмуш сонунда. Ошолордун баардыгын окуп чыккандан кийин адам өзүнүн эчтеке билбегендигин билип баштайт экенбиз. Сократ деген философ билесиздер го, өлүп баратып айтат го. Мен бир нерсени билдим, эчтеке үйрөнө албай эле кетип атканымды түшүнүп атам деп. Мынакей. Илим адам канчалык жетишкен сайын ошончолук өзүнүн алсыз экенин сезе баштайт экен. Ошондуктан баарыбыз араб тилин үйрөнөлү, Куран үйрөнөлү. Мынакей Асадулла деген карыбыз бар. Зикра кары кезге Алла разы болсун. Ал киши Алла насип кылса кайра келип калар. Турмуш тиричилигине байланыштуу кетти. Анын ордуна Асадулла деген кары келди. Куранды үйрөнүп атышат. Үйрөтүңүздөр. Андан Салиха деген эжебиз аялдарга Куран үйрөтүп атат. Үйрөнүп алсын.
бала чакабыз бизге кандай условия коюп атат. Ата мен жогорку окуу жайга окуйм, мына мектепке окуйм, мындай кийим алып бер, тигин алып бер, муну алып бер деп атпайбы? Сиз ата болгондон кийин алып бергенге милдеттүүсүз. Бирок кээде ата дагы ультиматум коюш керек экен өзүнүн. Балам макул, ушунун баарын Кудай үчүн жасайм, бул менин милдетим. Бирок мен сага ата катары ультиматум жок деген арабча Кур'ан окуганды үйрөнүп ал балам деп үйрөтүш керек экен. Бир мугалим жалдап алып. Мына турат нерде каркелер. Алып келип туруп берип Куранды шыр үйрөнүп алса, анан арабча кичине үйрөнүп алса, жүрөгү жумшак, картайганда коркпой картай берсек болот. Атам не кылайын, ата кандайсыз, апа кандайсыз деп лыпылдап турган балдар, кыздар болуп чоңойот экен. Эртең кандай мансапка, кандай бийликке, байлыкка жетсе дагы, койчу болсо, уйчу болсо да эмне кылат экен? Ата кандайсыз деп турат экен. Эгерде жалаң эле илим деп дүйнөлүк илимди үйрөтө берип, Куран, шарияттан алыстатып койгон болсок, какайган бир бала болуп калышы мүмкүн, толук кандуу. Керек болсо 5 ман намаз окуп да какайып атпайбы кээ бир, мына пикиринин таардыгынан. Түшүнүп уктап калган не. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бир да какайган эмес. Керек болсо үйүнө келген конокторун мен эме салайын деп да айта албаптыр. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам жана майдан, курмадан дагы бир майда талкандын бир түрүнөн аралаштырыптыр, тамак жасап, келгиле алгыла жегиле дегенде ондон киришет. Ана пайгамбар менен бар сахабалар сүйлөшүп келген да, отуруп чыкпай отуруп алышат. Аны да айтып беребиз. Ана ошол жерден анан эмне болот? Пайгамбар кыжалат болуп, эми кетесиңерби деп да айта алган эмес, уялган. Анан эс сыртка чыгып кетет, Анас ибн Малик айтат, колунда 10 жыл тарбияланган. Умму Сулайм энебиздин баласы. Анан отуруп алып, пайгамбар чыгып кетти дейт. Анан тигилер да түшүнүп калды окшойт, анан кетти дейт. Ошон үчүн аят түшкөн. Тамактанып бүттүңөрбү, кетпейсиңерби деген да. Ошончол пайгамбар уяттуу болгон. Какайып, мынтип адамды тешеттик деген ал биякта турсун. Кетесиңер миткиле деп да айта алган эмес ошону пайгамбарыбыз. Ошон үчүн үлгүнү пайгамбардын өмүрү ким какайып бараса эле пайгамбардын өмүр баянын кайра окуп салыш керек экен. Ким үйүнөн бактысыз сезе баштады өзүн, кайра эле пайгамбардын өмүр баяны. Ким өзүнүн жолун таппай атабы, кайра эле пайгамбардын өмүр баянын окуй бериш керек экен. Кайра. Ошон менен катары эле өзүбүздүн ата-бабаларыбыздын тарыхый китептерди, мамлекетибиз кантип мамлекет болду. Эң жөнөкөй дайыма айтып келебиз го, Сыңан кылыч, Көчмөндүн кагылышы, Көк асаба ошон китептерди окуп койсок, дагы ачылат экенбиз. Өзүбүздүн эч ким эмес экенибизди билип калат экенбиз. Жөнөкөй бир байкуш экенбиз да, мындай чыкканда. Деп билип калат экенбиз. Аркабызда кала турган бирдеке кылалдыкпы, кыла алган жокпуз. Маселе ушунда экен. Биздин ата-бабалар жасап кетти. Динибизди дагы, салтыбызды да, шарият баарын калтырып кетти. Салт болгон бир шарт, шариятка каршы келбешке. Өзү каршы келбейт. Биз өзү каршы түшүндүрүп алат экенбиз же каршы түшүнүп алат экенбиз. Амин. Алла Таала баарыбыздын жүзүбүздү жарык кылсын. Шарият илимин араб тилинин негизинде үйрөнүп алганга да Кудай Таала мүмкүнчүлүк берсин. Ибн Аббас радыйаллаху анху айткандай, дуа кылсаңар колуңар ичи менен дуа кылгыла. Дуа кылып бүткөндөн бетиңерге сүрткүлө дегендей, Кудай Таала эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылып, ахиретте барганда аркабызга Куран үйрөнгөнгө бизге шарт бердиң, үйрөндүк, же Куран үйрөнүүчүлөргө шарт түзүп бердик дей тургандай абалга келишибизди Кудайым насип кылсын. Амин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.